3 санын жазуу кыйынбы? Анда келиңиз чогуу жазып көрөлү. 3 санын жазганда баш жагын кичинекей, ал эми асты жагын чоңураак кылып жазабыз. Дайым көрсөтүлгөндөй эле чакмактын жарымына жазылыш керек. Биз сандардын элементтерин бирден баштап жазып келе жатабыз. Ошол сыяктуу эле чакмактын оң тарабына жазып чыгабыз. Баш жагын кичинерээк, астын чоңураак кылып жазабыз. Эми ушул 3 санын жазганда дагы көптөгөн билинбеген майда каталарыбыз бар. Ошолорду дагы азыр эске салып көрсөтүп кетейин. Эгерде чакмактын сол тарабына жазып койсоңуз, же болбосо ортосуна жазасыз, кыйшык кылып жазасыз, булардын баардыгы туура эмес болуп калат. Сандар ар дайым чакмактын оң тарабында чакмактын жарым бөлүгүн ээлеши керек. Эске алыңыздар.